Менин атым Жалил, мен Тентек компаниясынын жетекчисимин. Биз анимация менен элекпиз. Биздин эң алгачкы долбоорлорубуз Манас, Кыргызстандын тарыхы жана Сайкал. Менин атым Жалил Мукамбет. Мен бул тармакка 2016-жылы келгем. Өзүм кесибим боюнча дипломатмын, бирок мындай креативдүү индустрияларга эч кандай тиешим жок болчу. Анан эң алгачкы долбоорду ойлоп тапканбыз, бул Кыргызстан тарыхы. Ошондо биз менен чогуу окуган бир аз улуу Шамир Раяпов режиссердон кеңеш сурап, ал бизге анимация адистерин сунуштап берген. Ошентип эң биринчи алгачкы долбоор башталган 2016-жылы. Ошо менен эксперименттерди жасап, призтерди утуп, ошентип 2019-жылы Тентек студияны ачканбыз, профессионалдуу студия. Ошодон бери Манас боюнча Кыргызстан тарыхы, моде, анан Сайкал, Киберпанк деген долбоорлорду чыгарганбыз. Бул өзүбүздүн долбоорлорубуз. Биз тарткан мультфильмдер 25-ке жакындап калды окшойт. Андан тышкары өзүбүздүн мультфильмдерди санасак, бир 4-5 мындай долбоор чыкты YouTube'га. Эл билген, эл тааныган 4-5 долбоор бар. Ачык колдонууда биз өзүбүз жасаганда ошо ачык колдонууга чыгарганга аракет кылабыз. Өнөктөштөргө, партнерлорго дагы ошондой шарттарды айтабыз. Бул баары бекер чыгат, элге эл көрсүн, эл билсин деген. Балага зар болуп жүргөн Жакып менен Чайырды жалгыз ботосун көкөлөтүп, эркелетип өстүрүштү. Аябай тынчы жок, ээн баш, тентек болуп чоңойду. Мен мурда Манасты жомок деп ойлочумун. Өзүм тарыхка кызыгам, бирок Манасты жомок деп ойлочумун. Анан Төлөбек Мусаев деген манасчынын манасын көргөндө, укканда башка сезим келди. Ошондо Манас эпосуна кызыккам. Анан Азиз Беймирза менен да таанышкам, алардан да көп маалымат алдым. Ошентип акырындан ойлоно баштадым, эмнеге биздин элибиз мындай эң чоң, эң сонун бир жомогубуз бар болсо, биз дастаныбыз бар болсо, биз анын мазмунун эң мындай керектүү нерселерин билбейбиз деп. Ошондон кийин ошол долбоорду ойлоно баштадым. Биздин долбоорлорубуз көбүнчө кичинекей балдар үчүн. Анан ошондо ойлогом, кичинекей балдар кантип кызыгат. Анан стилдерди да ойлонуп, мисалы үчүн бизде азыр Манас бүт Герцендин стилинде жасалат, анан Улуу Муун бүт эпикалык стилди талап кылат. Бирок биз ойлодук, кичинекей балдар кандай кабыл алат. Анан изилдөөлөрдү карадык, өзүбүз да изилдедик. Анан атайын мындай кыргызча түстү билбейм, оранжевый түстө жасадык да, мындай. Ошол түстү тандап, балдарга жагымдуу болсун деп, комикс форматында жасаганбыз биринчи сезондо. Экинчи сезондо акырындан покадровый анимацияга кыймылдап баштадык. Бул уже мындай мультфильмге жакыныраак, кыймылдар көбүрөөк форматтарга өтө баштадык. Алып келип Манасты ак тердикке салганы, каныбыз деп дүркүрөп, кан көтөрүп алганы, кан нөкөрү биз деп кышындагы көз балдар каткырып күлүп калганы. Жалил Мукамбет 21-кылымда кыргыз анимациясын, кыргыз кереметин кайрадан жандандыруунун аракетинде жүргөн, дал базасында жүргөн. Болгондо дагы заманбап технологиялар менен ишке ашырууда биздин Манас баш болгон кыргыз тарыхын, кыргыз кереметин жаңыртсам деген улуу тилекте жүргөн балдардын бири. Чындап эле буну биздин мамлекет катчыбыз айтып аткандай кыргыз ренессансы катарында кабыл алсак боло турган балдардын бири. Кыргыздын жакшы сөзү бар го, ак канарыктан суу агат деп. Биз кыргыз ырчылык өнөрүндө Эке Мукамбетов деген атабыздын фамилиясын билебиз. Так ошол Эке Мукамбетов атабыздын небереси Жалил Мукамбет биздин Сагынагай сыяктуу, Ишенов сыяктуу, же болбосо андан бери келгенде бизге Манасты көркөм сүрөт өнөрүндө чагылдырып берген Герцендин, Жомарт Кадыралиев аталарыбыздын, Таалай Курманов агайларыбыздын чоң эмгектерин экран аркылуу, анимация аркылуу кайрадан алып келип, биз жанагы том болуп аткан 1,5
жарым миллион сап болуп аткан манасты, же болбосо 8-9 килограмм болуп чыгып аткан академиялык басылыштарды окууга мүмкүнчүлүгүбүз болбой жатканда, биздин бүгүнкү 21-кылымдын форматын алып келип анимация менен болушунча окуяны үзбөй, кыскартып, анан элестүү кылып биздин карайгибизге тартып берип аткан балдардын бири катарында чоң эмгектер жасап келе жатат. Тентек студиясынын бул иши чындап эле биздин бүгүнкү күндө манас эпосун жайылтууга, аны пропагандалоого, жаңы өсүп келе жаткан муунду манас эпосунун асыл баалуулуктары менен тарбиялоого, сугарууга болуп көрбөгөндөй салымды кошуп атат. Бардык кошуна уруктардын аксакалдарын чогултууну буйрук кылат. Чогулгандар эс алып тамактангандан кийин аларга төмөнкүдөй сөз менен кайрылды. Карыя Жакып кеп айтат. Эсен канга кылдык кастыкты, башага кылдык мастыкты. Маселен, тасмаларын карап көрсөңүздөр, эч кандай бир манас атабыздын бейнесине, эпостун кадыр баркына шек келтире турган эчтекелер жок. Тескерисинче, эпосту жайылтууга зор өзүнүн аракеттерин жумшаган, окуянын өнүгүшү, окуянын линиясы, сюжеттерди бускан эмес, каармандардын бирине дагы бир көлөккө түшүргөн эмес, бардыгында биздин академиялык китептер менен линияны түзүп алып туруп андан кийин ошону алып кетишкен. Менимче өтө жогорку деңгээлдеги чоң чеберчилик менен чыгармачылык менен иштелген мультфильмдер. Манас Алтайдан Орто Азияга кыймылын баштады. Ошо менен бүтүргөнбүз. Анан экинчи сезонду чыгарганбыз, бирок кээ бир редакциялык иштер дагы бар. Ал долбоорду алып кайтадан жасатып чыгарабыз. Ошол долбоордо Орто Азиянын багындырганда, анан Манастын каныкей менен үйлөнүү тою боюнча, анан Көкөтөйдүн ашына чейин бүт эпизоддор камтылат. Калганын Көкөтөйдүн ашынан кийин Чоң Казат бул атайын толук метраждуу тасмага калтырылган болчу. Келечекте дагы жасайбыз. Экинчи сезонду акырындан покадровый анимацияга кыймылда баштадык. Бул уже мындай мультфильмге жакыныраак, кыймылдар көбүрөөк форматтарга өтө баштадык. Согуштун аркасынан эл тынчтык тапкан жок. Дүйнө жек көрүү жана кастыкка толду. Каныңар өттү, көрдүңөр. Эми өзүң кан шайла. СССР убагында бизде 30 же 40 кыска метраждуу анимация чыгарылган. Ошол Сагынбек Ишенов деген эң биздин отец анимация Кыргызстанда деп аны айткан болчу. Анан Кыргызстан биз эгемендүүлүктөн кийин анимация чыгарбай баштадык да. Бир эле толук метраждуу анимация Аккуу деген. Анан болду, эч ким анимацияны кылган жок. Эң биринчиден одни из первых. Ошо Тентек болчу да. Анимация болгон салым, мисалы алар Манас жөнүндө, Маде Шаню жөнүндө, анан келечек жөнүндө мындай Сайкал деген киберпанк жөнүндө бир анимацияны жасап бизди мындай вдохновляют. Бизде деле мына анимацияны кыла алабыз деген ойду берип атат да, ошол Тентек балдардычы. Биздин студиябыздын максаты бул билимди күчөтүү. Ошондуктан биз Тентек Nation деп атап койдук өзүбүздүн баракчабызды. Негизи билим бар жерде өнүгүү бар деп ишенебиз. Долбоорлорубуздун баары ошондой эле. Мисалы үчүн биз албетте мындай развлекательный бир тармакка барып, көп акча тапсак болмок эле да. Бирок биз Кыргызстан тарыхын баштаганбыз. Келечекте дагы башка математика, химия, башка жактан дагы бир пайдалуу нерсени ойлоп тапсак, ошону да аракет кылабыз долбоорго чыгарып. Албетте азырынча биздин мамлекетибизде улут катары калыптануу деген чоң маселе турат. Ошондуктан биз ошол этапка, кадамга жардам бергенге аракет кылып атабыз.